Мынакей казинонун чоң сыры билинди. Садыр Жапаров туура айтканбы? Бул арам эмеспи? Каткырып күлүп, казино бул адалыраакта деп. Эми казино аларга караганда эми казино адалыраак болуш керек. Эми мен баягы аалым эмесмин, молдо эмесмин. Ыйык Рамазан айында ушул мыйзамды кабыл албай эле койсок болот тургу, башка күнгө жылдырсак болот тургу. Рамазан айында мыйзам өтүп атат, анан бул харам деген бул жөн эле сөз да. Казино бул адалыраакта деп. Эл чындыкты билсин. Казино дүйнө жүзү боюнча аз убакыттын ичинде өтө көптөгөн кирешелерди алып келүүчү булак болуп эсептелет. Бул дегендик эгерде сиз казино ойносоңуз анда бат эле аз убакыттын ичинде буттан туруп кетесиз дегендик эмес. Демек казинонун ээсине, казинону ачкан адамга гана миллиарддаган кирешелер келет. Ал эми бул казино ушунчалык азарт болгондуктан ойногон адамдардын акыры барып шымы дагы калбай калат. Мына ошондуктан бул азарттык оюн арам болуп эсептелгенине карабастан Садыр Жапаров эмнени көздөдү? Мисалы мына арак сатып атпайсыңарбы? Көчөдө баары эле сатып атат да жарандарыбыз. Биз андан налог алып атабыз. Бул арам эмеспи? Аксиздерден налог алып атабыз. Чочколордун этин саткандардан налог алып атабыз. Бул да арам эмеспи? Эми казино аларга караганда эми казино адалыраак болуш керек. Эми мен баягы аалым эмесмин, молдо эмесмин. Президенттин бул кылган иш-аракети интернет тармагында калк арасында өтө чуулгандуу чоң чуу жараткандай болду. Бул нерсе арам болуп эсептелет. Бул болбойт деген талашып тартышкандар интернетте ача калсаң эле кай жерге кирип барбагын көзүңө да ушул арам деген нерселердин баары урунуп аткан учуру. Ал эми баарыбыз эле жакшы билгендей баягы араң эле тургандарга бул нерсе майдай жага түштү. Так ушул жерден өзүңө бир суроо бергим келет экен. Булар качантан бери адал менен арамды айырмалап билип калышкан? Качантан бери адал арам деп дин менен жашап калышкан? Деги эле буларга эмне керек? Булар мурдагы президенттердин учурунда кайда жүрүштү эле? Эмнеге булар азыр ызы чуу түшүп, элди дүрбүтүп, митинг уюштура салышууда? Булар эмнеге Садырга мынча каршы чыгышууда? Ооба, эгер чындыгына келе турган болсок, бул казино азарттык оюн болуп эсептелет. Казино чындыгында арам болуп эсептелет. Бирок азыр Кыргызстандын абалы бул нерсени талашып тартышып отурган абалда эмес. Азыр бул нерсе арам, бул нерсе адал деп отура турган абалда эмес азыр Кыргызстандын абалы. Ал эми Садыр Жапаровго каршы чыгып аткандарга көңүл бурбай эле койгула. Булар учурдан пайдаланып Садыр Жапаровго каршы чыгып деп эле өздөрүнүн керт башын гана ойлошууда. Булар Кыргызстандын келечегин уруп да ойногон эмес. Булар буга чейин дин жөнүндө сөз да козгон эмес. Булар динди түшүнүшпөйт дагы. Булар жөн гана Садырга каршы чыгып, учурдан пайдаланып элди бири-бирине кайраштырып, Садыр Жапаровдун ар бир жумурткасынан кыр издеп, ар бир кылган ишине тоскоолдук жаратып, эптеп эле Садыр Жапаровдун деңгээлин түшүрө жаман көргөсү эптеп эле ананга апарып туруп, андан араңдан ары түртүп жиберүүнүн гана аракетин көрүшүүдө. Эмнеге? Себеби дегенде Садыр Жапаров жеп жутарларды тыйып, ар бир коррупционерлерди кармап, Кыргызстандын келечегин ойлоп, Кыргызстан мамлекетин оңдоо иштерин жүргүзө баштады. Коррупция менен катуу күрөшүп, чек ара маселелерин чечип, ушул күнгө чейин кимдер Кыргызстандын саткандардын баарысын аныктап, элдин кызыкчылыгы, Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын ойлоп мыйзам жазып, Садыр Жапаров Кыргызстан мамлекетин өнүктүрүү иш-аракетин жүргүзө баштагандан тарта, мына бул жеп жутарларга жана Америкадан каржыланган ГМО сексуалист гейпейлердин баарысына күн көргүзбөй койду. Ошондуктан булардын сөзүнө көңүл бурбагыла, Садыр Жапаровду колдогула. Себеби дегенде Садыр Жапаров өздөрүнүн керт башын, өздөрүнүн көчүгүн ойлоп Кыргызстанды жок кылуу аракетин көргөндөрдүн баарысына каршы чыгып, аларга күн көргүзбөй, Кыргызстан мамлекетин ойлоп, алардын алдым жуттум иштеринин баарысына чекит коюп мыйзам жазып койду. Мына ошондуктан булар каршы чыгышууда. Эгерде Садыр Жапаровго каршы чыгып аны жаман көргөзүп, эптеп эле Садыр Жапаровду жок кылбаса, булардын күнү өтпөйт, булардын күнү болбой калды, булардын чөнтөгү толбой калды. Мына ошол себептүү Садыр Жапаровго каршы чыккандар чыйпылыкташууда. Ошол себептүү булардын айласы кетүүдө. Ошол себептүү булар Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ар бир кылган ишине тоскоолдук жаратып, аларды жаман көргөзүп, интернет тармактарында учурдан пайдаланып, ар кандай жаман көргөзүү иштерин болушунча иштешүүдө. Ошондуктан буларга эч көңүл бурбагыла, Садыр Жапаровду колдогула. Анткени азыр талашып тартыша турган учур эмес. Садыр Жапаров өзү чырылдап айта кеткендей, азыр Кыргызстандын абалы эшек минип эңшерилип калган учуру.
Ошондуктан Садыр Жапаров тез аранын ичинде эшекке минип калган мамлекетти кантип тез аранын ичинде баткак саздан алып чыгып өнүктүрүү жолунун иш-аракеттерин кылып баштаган сайын ага каршы чыгышууда. Ошондуктан Садыр Жапаров кыргыз мамлекетин өнүктүрүү аракетин көрүүдө. Мына башка мамлекетти карагыла. Алардын заңдыраган өнүккөн имараттарын көрүп калпагың түшүп кетейин дейт. Ошондуктан талашып тартышып отура бербестен биз дагы Садыр Жапаров аракетин кылып атканда биз дагы колдоо берели. Тез аранын ичинде Кыргызстанды башка мамлекеттердей болуп өнүктүрөлү. Баарыбыз биргеликте колубуздан келе турган ишти жасайлы. Садыр Жапаров казинону адалыраак деп айтты деп анын сөзүнө жармашып калбагыла. Садыр Жапаров динди жаман көрсөтөйүн деген ою жок. Же болбосо казинону арам адал деп бөлүп жарайын деген ою жок. Садыр Жапаровдун бир гана ою бар. Анын кантип керешелүү бизнес менен Кыргызстанды тез аранын ичинде абалдан куткарып калуу аракетин көрүүдө. Анын үстүндө Садыр Жапаров өзү айта кеткендей, баарын өзү көзөмөлгө алат. Садыр Жапаров Кыргызстан элинин баарысын казиного башын тыгып банкрот кылайын деген ою жок. Түгүл бул казинону дегеле кыргыз жараны ойногонго болбойт. Бул деген мыйзамда так жазылган. Бул нерсени Садыр Жапаров өзү көзөмөлгө алат. Казино бир гана иностранецтер үчүн, бир гана башка өлкөнүн жарандары үчүн гана ачылат. Казино кыргыздар үчүн ойнолбойт. Чындыгында башка өлкөдөн мен деген миллиардерлер келип акчаларын кайда короторун билишпейт. Мына ошолор үчүн гана казино ойнотулат. Ошондуктан Садыр Жапаровга каршы чыгууну азыртан токтоткула. Себеби дегенде Садыр Жапаров ушундай Кыргызстандын абалы эшек минип калган учурда келди. Ушундай кыйын кырдаалда келип калды. Бул Садыр Жапаровдун күнөөсү эмес. Буга чейинки президенттер, буга чейинки депутаттар эл унчукпай жүргөн кезиңерде эле Кыргызстанды чөктүрүп, эшек биндирип, кулай саска баткырып кеткен экен. Мына ушул абалдан чыгаруу үчүн Садыр Жапаров болгон күч аракетин көрүүдө. Садыр Жапаров азыр казино менен гана Кыргызстандын келечегин өнүктүрбөйт. Казино бул баштапкы старт болуп эсептелет. Казинодон түшкөн каражат менен дагы да башка курулуш иштери ачылат. Чоң завод техникалары ачылат. Мына ошентип барып Кыргызстан кыйын кырдаалдан чыгарылат. Мына ошондуктан Садыр Жапаровду туура түшүнгүлө. Кыргызстандын экономикасы дегеле бүткүл Кыргызстан өлкөсү сазга батып эшек минип калган абалга Садыр Жапаров алып келген жок. Бул жерде Садыр Жапаровдун эч кандай тиешеси дагы, күнөөсү дагы жок. Мамлекетибиз мына так ушундай уяттуу абалга түшүп калганына Садыр Жапаров күнөөлүү эмес. Садыр Жапаровга биз эч нерсе деп милдет кылууга да милдеттүү эмеспиз. Ошондуктан мамлекеттин душмандары Садыр Жапаровга чар тараптан каршы чыгып аткандар, кыргыз мамлекетин уруп да ойнобой өз кызыкчылыгын ойногондор. Силер Садырга асылганды ар бир кылыгынан кыр издеп, жаңжал митингдерди уюштуруп, Садырды жаман көргөзүп, өзүңөрдүн көчүңөрдү ойлогонду токтоткула. Садыр Жапаровдун артында калың эл турат. Эл турганда Садыр Жапаровду биз баарыбыз колдойбуз. Садыр Жапаров келгенге чейин эле канча деген жерлерибиз, кең байлыктарыбыз, сууларыбыз жана чоң имараттарыбыздын кээ бирөөлөрү убак эле сатылып кеткен экен. Мына ошол кезде көзүңөр каякта карап турду эле. Ал кезде силер кайда элеңер? Ошол кезде эмнеге унчукпай отурдуңар эле? Ал кезде эмнеге мынчалык азыркыдай чыруу түшпөй, митингге чыгып, чар тараптан кыр издебей жүрдүңөр эле? Ошол кезде силер кайда элеңер? Азыр Кыргызстандын келечеги эшек эмес, чочко минип калган абалга келип калды. Ошондуктан көчүктү кысканбай болот деген кыргызда бир жакшы сөз бар. Ошондуктан көчүгүңөрдү кыскыла. Жана Садыр Жапаровду колдоп, мына бул видеого лайктан баскыла. Эл чындыкты билсин. Ошондуктан мында турган эч нерсе жок. Ал эми элге маалымат жеткирүүчү массалык маалымат каражаттары болгондуктан жана телерадио корпорация, журналисттер, блогерлер болгондуктан элди бурмалоо дагы, элди тууралоо дагы мына ушул блогерлердин, журналисттердин массалык маалымат каражаттарынын колунда. Эгерде кимдир бирөөгө Кыргызстандын келечеги баары бир болсо, акыйкат үчүн күрөшкүсү келбесе, акчага сатылса жана жалган маалыматтарды таратса, ал эл душманы болуп эсептелет.
эсептелет. Андага Кыргызстандын келечеги бар бир болуп эсептелет. Анда ал кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн күйбөгөн адам болуп эсептелет. Ошондуктан биз ар бир жаңы келген президентибиздин кемчилигин гана издеп отура бербестен, жок дегенде президентибизди колдой албасак дагы зыяныбызды тийгизбей туралы. Жана баарыбыз эле жакшы билгендей, ар бирибиз жон терибиз менен сезип, өз көзүбүз менен көргөндөй, буга чейин эч ким кыргыз мамлекетинин келечегин ойлогон жок. Ар ким өзүнүн гана керт башын гана ойлоп келди. Кыргызстанда коррупция гүлдөп кетти. Сөздүн кыскасын айтканда, кыргыз мамлекети жок болуп кетип эле коркунучунда калды эле. Ал эми Садыр Жапаров эмне кылды? Садыр Жапаров эзелтеден эле кыргыз мамлекетинин келечегин ойлоп, күйүп, бышып, жанып келди ушул убакка чейин. Мынакей Ташиев ачууланып кетти. Баары мына так ушул жерден башталды. Кимдир бирөө ичип алганбы же сооп айтор Ташиевге биздин жерибизди сиз бери бересизби ар кимге деген сыяктуу ар кандай сөздөрдү айтып баштады эле. Ташиев ошол жерден өзүн карманып так деп угуп турду. Биздин жерибизди сиз каяктан кантип бери бересиз ар кимге? Биз мындай бере албайбыз. Өзүбүзгө жер жетпей атат өзүбүздүн элибизге деген кезде Ташиев дагы да башын ийкеп күтүп турду. Biz ne diyorlarız? Özünüzde cer yetmez de bizim elimizde. Мынакей так ушундай абалда Ташиевдин алдына туруп алып ар кандай сөздөрдү айтып баштап ал эмес Ташиевдин атасына жана апасына асылып баштаган кезде Ana mogul жерде bir жигит чыгып алып жана микрофонду алып сүйлөп атканда менин атама апама асылбагыла. Atama apama asılgandı gördüm nere. Tay atamam beri, çoğ atamam beri asılıp atat. Alarga asılıp ağıla. Menin atama asılgandın tilini culup lübayın. Menin atam, menin apama asılgandın. Lübayın tilini culup alamın. Asılıp ağıla men apama. El çındıkты bilsin. Magan жардам берип туруңуздар. Ооба туугандар, Садыр Жапаровго чындыгында эле кыргыз элинин баарыбыздын ар бирибиздин колдообуз керек. Садыр Жапаров өзү айткандай, болду эми президент болдуң деп таштап койбостон, мындан ары дагы Садыр Жапаровду ушул күнгө чейин кандай колдоп келсек, мындан ары дагы так ошондой колдоп туралы. Себеби дегенде баарыбыз эле калың катмарлуу элдин көпчүлүгү билип калгандай, кыргыз эл үчүн күйгөн, кыргыз мамлекетинин келечегин ойлогон мына ушул Садыр Жапаров гана болду. Ал эми буга чейинкилерди аттарын атабай эле коелу. Себеби дегенде баарыбыз ар бирибиз кимдин ким экенин ачык айкын эле өз көзүбүз менен көрдүк. Ошондуктан биз дагы кыргыз мамлекети үчүн кайдыгер карабастан өз оюбуз менен бөлүшүп коюуну чечтик. Ошондуктан кыргыз элим, келиңиздер, Садыр Жапаровдун колуна кол болуп, күчүнө күч кубат болуп, мындан ары дагы колдоп, коргоп туралы. Садыр Жапаровго чындыгында эле биздин ар бирибиздин колдообуз керек. Ал эми мына бул Шумдук инфо каналына чыккан ар бир видеого лайк басып, каналга катталып, коңгуроону дагы иштетип койгонду унутпаңыздар. Анткени биз чындыкты, акыйкатты гана чыгарып турабыз. Эл чындыкты билсин.